Урматтуу кыргыз эли, мынакей бизде сонун иш жүрүп жатат, уже башталган. Жүрүңүздөр. Кечээ күнү эле келип архитекторлор өздөрү диагоналдарын чыгарып кетишти. Жер пай казылып атат. Сонун проект менен жаңы эле ополовкалар түшүрүлдү, арматуралар түшүрүлдү. Бардыгы стандартка жооп берет. Арматуралар азыр токулат. Цементтер түшүрүлгөн кечээ күнү. Бул жерде бир аз гана цемент, калганын бардыгы тигил жакка жыйылды. Жамгыр жаап калса ташып отурбастан деп. Кумдары уже даяр, таштар түшүрүлгөн. Жетпей калгандарын заказ кыла коебуз. Бул жерде жакын эле экен. Мына ушинтип иш башталды. Бүгүн уже фундамент куюла баштайт. Ушундай жаңылыктар, сбор дагы уланууда. Жардам көргөзөм дегендер ушул номерлерге өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдөн чыккан сумманы которуп, Беримбек байкелердин үйлүү болушуна, ушу үй салышына салым кошсоңуздар болот. Мындай дагы жардам көргөзөм дегендер номериңиздерди калтырыңыздар, сиздерге байланышабыз. Мына буюрса иш башталды. Жамгыр жаап атат. Ополовкалар түшүп атат уже. Буюрса бүгүн ополовканы орнотушуп, ошо менен фундамент башталат. Мына бул жакта уже жер пайы казылып калды. Дагы азыр бир аз казылат. Беримбек байкелер өздөрү да жүрөт. Келинчеги бул жакта тамак бышырып атат. Бардык материалдарды дайындап алдык. Бардыгы уже даяр. Погода дагы сонун. Азыр свет тартып алганга бул жактан проводдор алып келинди. Чака бардыгы. Камыттар өстүн машина менен ташып атабыз бардыгын. Машинабызга батпагандарды чоң машиналар менен алып келип атабыз. Бул кандай эле делге кайрылуу жасап, тамдуу болуп кетип атат, тамдуу болот деген ой максат менен эле неме кылып атыр. Ортодон да кысканчык болуп, ошон үчүн баягы чакырсам да келбей атат. Мына 2-3 күндөн бери фундамент башталгандан бери эле баарына чакырып аттым. Ошо 2 тууганым 2 күнө тең чалды. Келишкен жок. Бул үйлөө болсо биз эмне көрмөгөн элек. Өзүм бир туугандарыма караганда калай кыргыз элин келип колдоп коштоп берип отурат. Таза болсо 1 саатка келип мерге көрпөп койсо деле болмок. Акча деле бербей эле койсун, башка деле кылбай эле койсунчу. Ошол жерге келип мына караган болуп эле турган эсеп болуп отур булардын. Ошол эң чоң түрткү берип көтөрөт эле да. Ошого да келишип жатпайм.